Жакында жеңем төрөтканага барып, ал жердеги коррупцияга өзүм күбө болдум. Врачтар чын эле акчаң болсо карайт. Мен бербей кыйла талаштым. Мамлекеттен берилген дарылар болсо деле сырттан алып кел дей беришет экен. Айла жок, акча берүүгө мажбур болосуң. Ушул биз коррупцияны кантип жоебуз? Коррупцияны жоюу бул бир эле тараптан, бийлик тараптан эле болбош керек. Бул демек эл бийликтен талап кылып атабы, эл өзү башташ керек деп эсептейм. Эмне үчүн? Параны, демек ошол коррупция деп жатабыз да. Параны алган дагы күнөө, параны берген дагы демек күнөө, параны алууда ортомчулук кылган дагы күнөө. Бардыгы кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Ал эми бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз каалайбызбы, каалабайбызбы, өздөрү барып баягы чөнтөгүнө салып, менин ишими бүтүрүп бер, менин ишими оң жагында чечип бер, же болбосо мен ушул менин теги оорулууну өзүнчө бөлмөгө жаткырып, өзгөчө кара деген таризде баягы мыйзамсыз белек берүү, ага баягы акчалай түрдө пара берип жаткандыгы билебиз. Көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Ошондуктан урматтуу суроо ээси, коррупцияны биринчи элдер өзү башташ керек. Эгерде сиз бербегиле, мына жарандар, урматтуу көрүүчүлөр, силер эч кимге акча каражатын бербеңиздер. Эгерде кызмат адамы сиздерден пара талап кылса, же болбосо опузалап, ушул ишти оң жагына чечүү үчүн мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп ар кандай жолдор менен сизден акча талап кыла турган болсо, анда токтоосуз түрдө тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Коррупцияга каршы кызмат ар бир эшиктин алдында теги ишеним телефондорун жазып койгон. Чалыңыздар, айтыңыздар, ошол кызмат адамына карата тез арада чара колдонулуп, аны баягы пара алуу беренеси менен кармайт, пара алуу фактысы менен кармайт. Ал эми баягы өзү түздөн түз өзү албай, баягы ортомчу аркылуу бирөө ортого түшүп, ушул ишти бүтүрүп берем деп жүгүрсө, ага дагы кылмыш жоопкерчилиги тартылат. Ошондуктан урматтуу суроо ээси, урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Коррупция менен мамлекет баш болуп өзү күрөшүп атканда, элдер аны пайдаланыш керек. Учурдан пайдаланып, эч кайсы мамлекет кызматкерге мындай акча каражатын бербей, өзүңүз айтып жаткан ооруканаларда бул системдик баягы сиңип калган, отурукташып калган коррупцияны жоюуга мамлекетке жардам бериш керек. Аны коомчулук өзү тандайт. Биз мындай коррупцияга малынган мамлекетте жашайбызбы же таза коррупциясыз мамлекетте жашайбызбы? Буну калп жашоочулар өзү чечет. Ошондуктан урматтуу жарандар, эч качан бир маселени чечүүдө акча каражатын сунуш кылып же берүүдөн алыс болуңуздар. Бул кылмыш болуп саналат.